Кендештер, бүгүн сиздерге атайын онлайн сабакты демонстрация экраны менен өтөйүн деп, ушул Инстаграмдан баштайлы деп атам да. Азыр бул жактан мен сиздерге демонстрация экраны кылып берем. Бүт бардыгын көрөсүздөр. Мына темабыздын аталышы. Так, муну жылдырса болот экен. Темабыздын аталышы ар бир адам өзүнүн мыкты версиясы болот деген темада болмокчу. Анда эмесе азыр көп адамдар бул сабакты күтүп атышкан, ошондуктан 1-2 мүнөт күтө туралы, таанышып туралы. Мен өзүм жөнүндө дагы кеңири айтам. Негизи эле ар бир адам бул жашоодо жөн эле келген жок да. Ар бир адам бул жашоого өзүнүн чоң миссиясы менен келген. Ар бир адам таланттуу. Колуңузда акча барбы, жокпу, чоң тааныштарыңыз барбы, жокпу, байсызбы же акчаңыз жокпу, эч нерсесине карабай, сиз чоң ийгилик жарата аласыз да. Мен бул нерсени сизге 101% ишеним менен айта алам. Ар бириңиздер жете аласыз. Бирок кандай стратегияны көздөш керек, жашоодо кандай чечимдерди чыгарыш керек, ошондо кантип ийгилик жаратасыз. Мен сиздерге шашпай 2 сааттын ичинде төкпөй чачпай бардыгын ачык айтып бере алам. Ошондой эле өзүм 15 жылдан бери иштеп келатып, элдер менен түзмө-түз иштеп, азыркы учурда ошо 10 китеп жазып атып, жакшы бир формуланы иштеп тапкам. Ошол сабактар боюнча дагы жакшы маалымат бере кетем. Кантип сабак алып окусаңыздар болот, анын баасы канча, ал боюнча бүт ушул сабактын аягында, эфирибиздин аягында да айта кетем да. Ошондуктан биз менен түзмө-түз эфирде болуңуздар. Эгерде жакын туугандарыңыз болсо, бул эфир менен азыр бөлүшүп коюңуздар. Мен болсо өзүм жөнүндө айтайын, сиздерден да чоң сураныч. Бул эфирде активдүү катышыңыз. Мен дагы блокнот алып алгам. Ошо колуңузга блокнот, ручка алып алыңыздар. Анткени аябай жашооңузду өзгөртө турчу чоң сабак болушу мүмкүн да. Балким дал ушул сабак аркылуу сиз жашооңузда бир чечим чыгарып, мындай орусча айтканда поворотный момент деп коет да. То есть ушул видео сабактан кийин сиз бир чечим чыгарып, чоң ийгиликке жетишиңиз дагы мүмкүн да, толук мүмкүн. Анткени бул жөн эле мындай китептен окуп алып сиздерге бир билим менен бөлүшөйүн деген ниетим эмес. Эң биринчиден өзүмдүн жашап өткөн, өзүмдүн басып өткөн кандай бир ачык бүт ийгиликтин формуласын, алгоритмин сиздер менен бөлүшөйүн деп атам да. Анан эч кандай силерге мындай бат эле болот, мына моуну кыла койсоң эле тигиндей болот деген убадаларды бербейм. Бүт эле ийгилик эмгектин аркасынан, анан туура чечимдердин аркасынан жаралат да. Бирок ошол стратегия менен сиздер менен азыр толук бөлүшө кетем. Анда эмесе эгерде сиз ушул видеону сабакты күтүп, анан видео сабактын аягына чейин көрөм десеңиздер, сиздерден чоң сураныч азыр комментарийге +10 деген комментарийге жазып коюңуздар. +10 деп белги берип коюңуздар. Андан сырткары өзүңүз атыңыз ким, анан кайсы жерден көрүп атасыздар, ошону да жаза кетиңиз. Мисалы үчүн там Наргиза Бишкек, Максат Ош, же болбосо Айнура Москва деп жазып коюңуздар. Анда эмесе урматтуу менин угуучуларым, ошо бардыгыңыздарды бүгүнкү курстан, бүгүнкү сабактан көргөнүмө чоң кубанычтамын. Мен сиздерди түшүнөм, бардыгыңыздар ушул сабакты күттүңүздөр. Ошондой эле мен дагы аябай күттүм. Анткени бүт ушул ийгилик жөнүндө маалымат берейин, ар бир адам кантип өзүнө ишенип, мындай көзү жете турган максатты коюп, ошого кантип аракет кылса жете алат. Ошо боюнча түзмө-түз бөлүшүп берем да. Анан бул жерде эч кандай мындай кур убадалар болбойт. Анткени Султан Сулейман деген айтканда, там остерегайся полуправды дейт. То есть жарым-жартылай чындык аябай адамдын жашоосуна туура эмес багыт берет экен да. Алар деген алыс нерсени жакын кылып көрсөтөт экен, жакын нерсени алыс кылып көрсөтөт экен да.
мына ошентип көп адамдар ишенип алып, туура эмес багытка түшүп алып, анан наоборот залакасын жейт да. Ошон үчүн бардыгын болгонун болгондой кылып айтса, адам мен муну мындай кылсам анда жете алат экенмин деп туура багыт алат да. Ошон үчүн устаттын эң биринчи маселеси адамга туура багыт бериш керек, чындыкты айтыш керек да. Ошон үчүн мен сизге бүгүн 100% кепилдик менен айта алам, ар бир адам өзүнүн мыкты версиясы боло алат. Негизи эле ар бир адам бул жерге төрөлгөн максаты, миссиясы өзүнүн мыкты версиясы болуш керек да. Анткени ар бир адам жаралганда Алла Таала буга бир өзгөчө бир таланттарды берет экен да. Бирөөнү сүрөтчү бол деп жаратат экен, бирөөнү жазуучу бол деп жаратат экен, бирөөнү мисалы үчүн соодагер бол деп жаратат экен. Иши кылып ар бир адамга өзүнчө таланттарды берет экен да. Бирок көп адамдар ошол берген багытына ишенбей, өзүнө ишенбей, кантип башка бирөөлөр айлана чөйрөсү айтабы, же ата энеси айтабы, же башка бир достор айтабы, ошону ээрчип, ушул жака барыш керек экен деп, анан өмүр бою кыйналат экен да. Ошон үчүн кыйналбаш үчүн адам эң биринчи өзүнүн мыкты версиясы болууну биринчи орунга коюш керек да. Мына мисалы үчүн сиз өзүңүздүн мыкты версияңыз болууну биринчи орунга койсоңуз, бүт жашоо оңолот да. Мындай же келинчегиңиз болобу, же күйөөңүз болобу, ошонун сый урматына татыктуу болосуз, туугандарыңыздын сый урматына татыктуу болосуз, балдарыңыздын сый урматына татыктуу болосуз. Ошондуктан эң биринчи өзүңүздүн мыкты версияңыз болууну биринчи орунга коюшуңуз керек да. Мына бул сүрөттө кишини көрүп атпайсызбы? Бул эгерде өзүн карабай, ден соолугун карабай, өлбө жаным өлбө деп эле бүт бардыгын эле жей берсе, өзүнүн ден соолугуна, интеллектуалдык өнүгүүсүнө, руханий өнүгүүсүнө көңүл бурбай эле жашап, жеп, уктай берсе, анда ушинтип семирип кетет да. Анан кой деп өз жашоосунун жоопкерчилигин колуна алып, өзүнүн үстүнө иштесе, кадимкидей моундай адам чыга келет экен да. Ошон үчүн азыр мен сиздерге бүт бардыгын төкпөй чачпай ачып берейин. Мына эң биринчи ушул сүрөттөн баштап атабыз. Кийинки слайд мен сиздерге көрсөтөйүн. Адамдар дайыма жашоосунда шылтоолорду айтат экен да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, ар бир адам мындай шылтоо айтат да: ой, мен күчтүү, эрким жок, башка эрки күчтүү адамдар ийгиликке жетет болуш керек, менин андай эрким жок деп коет да. Же болбосо, мен дисциплинага жокмун да, мен бирдемени баштап эле таштап салам да, балким ошол дисциплинасы күчтүү адамдар жетиши мүмкүн деп коет да. Анан кээ бирөө шылтоо айтат: атайын билим алууга атайын убакыт бөлүш керек, менин убакытым жок да, керели кечке иштеп жүрсөм менде кандай убакыт деп коет да. Ошентип күн сайын жарым саат болсо дагы китеп окубайт, күн сайын жарым саат болсо дагы билим албайт, ушундай пайдалуу видеолорду көрбөйт. Зато тиги телефонго 6-7 саат убакыт табат да. Азыр илимий изилдөөнүн негизинде ар бир адам телефон, соцсет чукулоого жок дегенде бир 6-7 саат күнүнө кетирет экен. Элестетиңиз. Эрте менен ойгонгондо эле колуна телефонду алат, анан түн ичинде уктап атканда да телефон менен кошо уктайт. Ошентип санап көрсө, эң аз дегенде эле 6-7 саат кетет да. Кээ бир адамдардыгы 8 сааттан да ашып кетет экен. Элестетиңиз, сиз алтындай баалуу өмүр убакытыңызды ушу соцсетке коротот экенсиз да. Ошон үчүн ага атайын убакыт бөлүш керек деген туура эмес. Баягыда өзүңүздөр билесиздер, мен китептеримди сунуштап атам да. Мисалы үчүн 6 китебим бар, ошонун күнүнө бир 10-20 бет окуй берсеңиздер да, күнүнө 1-2% болсо дагы жаңы билим кире берет деп атсам, ал китеп окугандан да жумушту тыштап эле үйдө отуруп китеп окуй бериш керек экен деп атат да. Бул на самом деле шылтоо, эң туура эмес шылтоо да. Анткени сиз күнүнө 20 мүнөт интеллектуалдуу өнүгүүгө табасыз, аракет кылсаңызчы. Просто шылтоолоп коюш оңой болуп атпайбы? Анан дагы кандай шылтоо айтат экен?
башкалар жасай алышы мүмкүн, а менин колуман келбейт деп коет да. Бул чындыгында өкүнүчтүү, анткени убагында мугалимдер болобу, ата энеси болобу же башка бирөө ай сенин колуңан келбейт, сен ошону кылчу белең, сен кылбай эле кой, сен кыла албайсың деп аябай көп жолу ушундай басмырлоон укканда, сенин колуңан келбейт, сен жасай албайсың, сен кылбайсың, мен башка сөгүнүү сөздөрдү айтпай эле коеюн, өтө эле катуу тиет да. Бирок ошондой жаман сөздөрдү да көп айтышкан да. Ошого адам ишенип алат экен. Анткени адамдын 0 жаштан баштап 6 жашка чейин сознание, подсознание деп мээси бөлүнбөйт экен. Бүт эле айткан командалардын баары түзмө-түз подсознанияга кирет экен да. Ошол 6 жашка чейин кандай сөздөрдү укса, ошону чындык деп ишенип алат экен ошогочу. Ошондуктан жанагыл окумуштуулар айтып атпайбы, баланы тарбиялоодо 3 жаштан кийин кеч деп атат да. Анткени түзмө-түз эмнеде укса, үйдө кандай атмосфера болсо, ата энесинин бирине кылган мамилеси, бала бакчадан көргөн тарбиясы, ошонун баары түзмө-түз эң базовый программаны түзүп коет да. Ошондуктан эгерде сиз башкалар жасай алат, мен жасай албай атам десеңиздер, бул туура эмес. Анткени адам кылган нерсени сиз деле жасай аласыз. Элестетиңиз, адамзат азыр ушул биз сүйлөшүп аткан телефонду, интернетти ойлоп тапкан. Азыр билбейм, сиз мына бирөөңүздөр Москвадан көрүп атам, бирөөңүз Оштон көрүп атам деп атпайсызбы? А мен азыр Бишкекте отуруп алып сүйлөп атам. Мына ушуну түзмө-түз прямой эфир еще акысыз эле баарлашууга мүмкүн болуп атат да. Мунун баары 30 жыл мурун мүмкүн эмес, элдердин да оюна да келчү эмес да. Ошондуктан эгерде башка адам жазап атса, сиздер деле жазай аласыз. Башка адам айына 200 000 сом таап атса, демек сиз деле айына 200 000 сом таап аласыз. Башка адам мыкты машина минип жүрсө, анда сиз деле мыкты машина мине аласыз да. Просто биз өзүбүз мээбизге чектөөлөрдү коюп алганбыз. Мына мисал үчүн мурун студент кезимде мен китеп жазам, ал китеп деген элдерге шык берет, элдерге мотивация берет деп ушинтип аракет кылып жүрсөм, бир мугалим айтып атпайбы: ай сен дагы эле студентсиң, сен эчтеке билбейсиң, бир нерсени баштабай андан көрө оку деп койгон да. Элестетиңиз, ошол мугалимди угуп алсам, мен эч качан китеп жазбай калмакмын. А мен кантип эле мен жазбай коеюн? Эгерде менин чын дилимден каалоом болсо, мен ал жазып аткан китебим элдерге шык бере турган китеп болуп атса, бүт эле китептин баары Запад, жетиги батыштан келген китеп, а кыргыздардын жазуучулары шык бере турган мотивационный китеп жазбай атса, эмнеге мен биринчи болуп жазбашым керек экен деп аны укпай коюп, анан жазып ийген үчүн азыр мына колумда 6 китеп кыргыз тилинде, ушундай эле дагы 6 китеп орус тилинде да. Жалпы 12 китеп Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө сатыкта турат азыркы учурда. Ошон үчүн эгерде башка бирөө сиздерге чектөө койсо, демек ал өзүнүн ишенбестигин, жана орусча айтканда оправдание деп коет да, өзүнүн ийгиликсиздигин оправдывать этип атат да. То есть мен кыла албасам, бул деле кыла албайт, же кыла албай эле калсын деген эле ошондой сөзү да. Анан дагы ошол ийгиликсиз адамдар дайыма ошол бир результат жасап аткан, жыйынтык жасап аткан адамдарга асылып, ошолордон кыйкым таба берет да. Бул дагы туура эмес. Наоборот, сиз азыр даже если эчтеке жарата албай атсаңыз, ошо жаратып аткан адамдарга хотя бы азамат деп мактап турсаңыз, анын ийгилиги сизге жугумдуу болот. Сиз канчалык ичиңизди тарытпай, ичиңизди күйгүзбөй, наоборот, ошолорго чын дилиңиз менен суктанып, азамат, молодец деп колдоо көрсөтүп койсоңуз, вот сиз дагы жакын арада ийгиликке жетесиз да. Вот ошон үчүн кийинки шылтоого өтөлү. Мени эрке өстүрүп коюшкан же мени ушинтип тарбиялап коюшкан, эми эмне кылайын дегендер да бар да. Бул ата энеге жоопкерчиликти түртүп коюу болуп атат да. Анткени ата эне колунан келишинче өздөрү кандай тарбия көргөн, ошентип колунан келген нерсени так эле берди да. Андан башка, если
алар туура тарбия алган болсо, эгерде колунда бар болсо, албетте сизге эң жакшысын бермек да. Просто өздөрү ошентип тарбия көрүп калыптыр. Эми жоопкерчиликти аларга түртүп койбой, сиз азыр чоң адам болгондон кийин жоопкерчиликти өзүңүзгө алышыңыз керек да. Мына болгону болгондой болуптур, мага колдон келген тарбияны бериптир, колдон келген билимди бериптир, колумда бар ресурс менен багыптыр. Эми ушунусуна рахмат. Азыр менин кандай ресурстарым бар, кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар, кандай таланттарым бар. Все, стартовый позиция ушуну аласыз дагы, и ушундан ары анан дальше өстүрүп кетесиз да. Эгерде кечке эле жертва боло берсеңиз, ай ушинтип тарбиялап коюптур, ай ушундай кедей өлкөдө чоңоюп калыптырбыз, ай мамлекет бизди 30 жылдан бери сорду деп эле отура берсеңиз, анда эчтеке жаратпай эле өмүрүңүз өтүп кетет да. Ошон үчүн азыр мына ушундай нерселер бар экен, ушу менен дальше кетейин деш керек да. Жоопкерчиликти калган жашооңузду өзүңүздүн колуңузга алышыңыз керек. Эгерде башка бирөөдөн сиз кыйкым издей берсеңиз, анда өзүңүз алдыга жылбай каласыз да. Анан кээ бирөөнү айтасың, өнүгүүнү башта, анткени сиз өнүгүүнү баштаганда дагы кадимкидей аң сезимиңиз өсө баштайт да. Азыр сиз определенный бир даражага чыктыңыз да, бир ступенькага чыктыңыз да. Ошол ступенькадан гана да жашоону көрүп атасыз да. Эгер дагы бир тепки чөйдөрөөк деңгээлиңизди өстүрсөңүз, кадимкидей уже көбүрөөк көрө баштайсыз да. Мурун эле көрбөй жүргөн мүмкүнчүлүктү кадимкидей көрө баштайсыз. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн деңгээлин дайыма өстүрүш керек. Эгерде кечке эле иштей берсе, кара жумуш менен эртеден кечке чейин иштеп эле, ай иштеш керек, убакыт жок дей берсе, 20 жылдан кийин тем более убакыт жок болот. 10 жылдан кийин тем более убакыт жок болот. 5 жылдан кийин тем более убакыт жок болот. Канчалык убакыт өтсө, ошончолук убакыт аз, энергия да аз болот да. Ошон үчүн 24 саат суткасына болсо, 8 саат уктасаңыз, жок дегенде жарым саат, 1 саатын өзүңүздүн деңгээлиңиздин өстүрүүңүзгө жумшашыңыз керек. Ошондо анан тезирээк өсө баштайсыз да. Азыркы заманда искусственный интеллект бүт бардыгын ушунчалык өнүгүп кетип, кадимкидей адамдар уже мындай четке кагыла баштады да. Ошон үчүн биз канчалык деңгээлде өзүбүздүн билимибизге, тажрыйбабызга инвестиция жасасак, ошончолук биз четке кагылбай, ушул искусственный интеллектти башкарып жашаганды үйрөнөбүз да. Анан дагы бир чоң шылтоо, особенно жана деңгээли аз адамдар айтат да, акылмандар көбөйүп кетти, ар нерсени айта беришет дегендер да бар да. То есть на самом деле ар бир ушул билими менен бөлүшүп аткан адам, мейли сиз ал аркылуу миллионер болбой калдыңыз, мейли сиз ал аркылуу сиз аябай байып кеткен жоксуз, бирок ал айткан хотя бы 1-2% пайданы жашооңузга алып, ошону жашооңузга аткарып алсаңыз, бир эле бир пайдалуу адат кирсе, ошонун сөз аркылуу, сабак аркылуучу сиз эң аз дегенде 10-15% жашооңузду жеңилдеткен болосуз, жашооңузду бийигирээк тепкичке деңгээлге чыгарган болосуз да. Ошон үчүн бирөө жакшы бир нерсе менен бөлүшүп атса, аны кунт коюп угуш керек. Анткени 15 жылдын ичинде ар кандай даражадагы адамдар окуду да. Анан бир нерсени байкадым, бай адамдар өтө элпек окуучу болот экен да. То есть орусча айтканда прилежный ученик болот экен. Канчалык бай адам ошонун арасында долларовый миллионер да окуду да, кадимкидей кунт коюп угат, жазат, суроолорун берет, ушинтип окуйт экен да. Жанагыл канчалык деңгээли аз болсо, ошончолук бир жерден бир нерсени чала бала угуп алса, мындай эмес беле деп чыга калат экен да. Ошон үчүн даже если сиз мурун кандайдыр бир уккан болсоңуз, билип алган болсоңуз, азыр сизге айтып атабы, кунт коюп угушуңуз керек экен да. Бул кантсе дагы моундай ийгиликтерди жаратыптыр, көп убакыт изилдөөгө кетириптир, кой ушуну угайынчы, жок дегенде бир 5-10% пайдалуу инсайттарды алып алсам, кадимкидей жашоомо пайдасын тийгизет деп угуш керек экен да. Ошон үчүн сиз өнүгүүдөн, өсүүдөн эч качан шылтоо издебей,
дайыма өнүгүүнүн үстүндө жүрүшүңүз керек экен да. Мына мисалы үчүн канчалык өнүккөн адамдардын жашоосун карасам тынбай өнүгүшөт да. То есть эч качан мен билдим, уже баардыгын билем деп токтоп калган адамды көргөн жокмун. Бүт баардыгы эле тынбай эле күнүгө 2-3 саат окуп жүргөн адамдар. Анткени азыркы заманда баардыгы эле жана интеллектуалдык жумуштагы бүт искусственный интеллект өтүп кетти. Биз кадимкидей ошол энергияны кантип батыраак топтошубуз керек, кантип туура элдер менен мамиле курушубуз керек, кантип башкаларды туура башкарышыбыз керек. Мына ушул компетенцияларга дайыма биз ээ болушубуз керек да. Кийинки слайдка өтөлү. Мына жаңы эле айтып өттүм, дагы айта кетейин. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде шылтоо жанагыл шылдыңдаган адамдар, ийгиликтүү адамдарды кадимкидей аркасынан мондай дротик ыргыты ойногондой эле болот экен да. Өздөрү эчтеке ийгилик жаратпайт экен, анан ийгилик жаратып аткан адамдарды ушинтип дротик сайгандай эле айтат экен да. Мисалы үчүн ийгилик жараткан оор болсо, башка бирөөнү кадимкидей сындап коюш оңой экен да. Анткени башка бирөө ийгилик жараткан адамдын кичинекей эле бир катасын көрүп алып, ошонун катасын айткан, как будто өзүң тим эле кыйын болуп кеткенсиң көрүнөт экенсиң да. Баягыда бир бала жазып атат, бир 40 чамадагы бир киши окшойт. Анан мага мынтип жазып аттыр: сен китеп жазгандын ордуна катасыз жазганды үйрөнчү деп аттыр да. Анткени мен пост жазганда, шашып жазганда опечаткалар болуп калышы мүмкүн да. Ошо жерден бир опечатканы таап алыптыр дагы, анан ошол кыйкымды таап алып, өзүн герой сезип атат да. Ай, бул тиги 7-8 китеп жазыптыр, зато бул посттон мен ошибка таап алдым, значит мен кыйын экенмин деп ойлоп атат да. То есть ийгилик жаратпаган адам, жаратып мындай аракет кылбаган адам, башка бирөөнүн ийгилигине ичи күйгөн адам дайыма башка бирөөдөн кыйкым табат да. То есть сиз анта берсеңиз эч качан өзүңүз өспөйсүз. Андан көрө башка бирөөнүн жаманын жашырып, жакшысын ашырып, бул мындай кылып аттыр, мен да кылайын. Эгер бул кылып атса, значит мен деле кыла алам деп аракет кылыш керек экен да. Анан башка адам сулуу көрүнсө, андан кыйкым табыш кыйын оңой экен да. Дайыма тиги сулуу айымдар чыгып калса эле, ай сен муну туура эмес кийип алыптырсың, ай алдыгы аксессуарды мынтип тагынбайт деп комментарийлерди жаадырып башташат да. То есть андай кылбаш керек экен. Башка адам бай болсо, өзүңүздү чынчылмын деп актап коюшуңуз мүмкүн да. Мисалы үчүн кээ бир аябай аракет кылып, күндүр түндүр иштеп атып, тобокелге салып атып, 1-2-3 кредит алып, үйүн залогко коюп атып, анан бир бизнес өркүндө өсүп байып кетсе, анан ай зато мен чынчылмын да, ай зато мен тиги адилеттүүмүн да деп өзүн актап коет да. Чынчылдык, справедливость, адилеттүүлүк мунун баары априори уже как база болуш керек ар бир адамдачы. Аны сиз менде бар деп мактанбашыңыз керек да. И так эле бай болосузбу, кедей болосузбу, и так эле чынчыл болушуңуз керек, и так эле добрый болушуңуз керек, и так эле адилеттүү болушуңуз керек. Калган жашоодогу результаттар бул сиздин жашоодогу аракетиңиз да. Канчалык деңгээлде өсүүгө аракет кылдыңыз, канчалык деңгээлде тобокелге салып, анан бир нерсени иш жүзүн ашырып аракет кылдыңыз, 24 саат уктабай жасадыңыз. Мына 2012-жылы мен жарнама агенттигин ачып бизнес баштаганда мен 3 сутка уктачу эмесмин да. Вот ошон үчүн ким ушинтип тобокелдикке салып, офисте түнөп, ушинтип иштесе, ошондо анан ийгилик жаратат экен да. Анан кийинки нерсе, убакыт жок, анан дейт, караса карып калган болот да. То есть эч качан ай убакыт жок, анан кийин, анан бир айдан кийин, анан бир жылдан кийин деген болбойт экен да. То есть азыр кылыш керекпи, дароо жазаш керек экен да. Эгерде мына мисалы үчүн менин ушул видео сабагыман, акысыз 2 сааттык видео сабагыман бир эле фразаны адатка киргизип алыңызчы. Азыр жаса дегенчи. Прям телефонуңузга азыр жаса деп жазып алыңыз, холодильникке азыр жаса деп жазып алыңыз, күзгүңүзгө азыр жаса деп жазып алыңыз. Ошо азыр жаса дегенди адатка киргизип алыңыз. Мына ушуну эле жазасаңыз, жашооңуз 2 эсе жеңилдейт да.
Анткени көп адамдар жасай турган нерсени азыр жасабай, ананкыга жылдырат, эртеңкиге жылдырат, ошентип эле караса карылык келип калган болот да. Эч качан идеалдуу учур келбейт. Идеального момента не бывает да. То есть бардыгы прям 100% идеалдуу момент боло турган эч качан болбойт да. То есть канчалык деңгээлде сиз азыр жаза билген ушундай адатыңыз болсо, анда сиз албетте ошибка жасайсыз. И ошол ошибкалардын аркасынан оңдоп атып, мындай туура эмес кылып турмун, мындай кылышым керек экен деп туруп жазап кетсеңиз, ошол ар бир жасаган каталардан сиз сабак алып, ошону оңдоп, анан жасай берсеңиз, вот ошондо ийгилик жаратасыз да. Мына мисал үчүн мен 15тен ашык бизнес проект жазадым, ошонун 10-у неудачный болду да, 10 жолу минуска кеткем. Зато тигил 5-өө иштеп кетти да. Ошентип отуруп бизнесте, эгерде сен бизнес модель жазсаң, кагаз түрүнө идеяларың жазсаң, тим эле аябай укмуш көрүнөт да, тим эле кагазга жазып алып, миллионер болуп, калькулятор менен санап, миллионер боло бересиң 1000 жолучу. А бирок иш жүзүнө аткарып келгенде өтө оор да. Ушунчалык оор, ушунчалык тобокелге саласың, минуска кетесиң. Бирок ошого карабай, кой бул болбой калды, муну жабайын, кийинкисин баштайын деп ушинтип таштабай үзгүлтүксүз кете берсең, ошондо анан акыры бир жакшы бир ийгиликтер жаралат да. Ошон үчүн жана Уинстон Черчилль туура айтканда, ал 50-дөн ашканда гана ийгилик жаратып премьер-министр болуп атпайбы? Ошол мынтип жазган: успех — это просто продолжать идти от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма деп айткан да. То есть канчалык неудача болгон сайын сен колуңду түшүрбөй, кайра жасай берсең, анан ийгилик жаратасың деп айткан да. Ошон үчүн мен аны менен согласен, ошондой болот. Эч качан дароо ийгилик жаралып кетпейт. Ошентип неудачанын аркасынан анан ийгилик жаралат да. Азыр мисал үчүн көп айтып атпайбы? Ийгилик жаратыш үчүн аябай бир чоң бир ресурстар керек, же болбосо башка бирөөнүн колдоосу керек деп көп айтып атышат да. Мен сизге азыр бир сонун примерди келтирейин. Мына бул киши YouTube аркылуу чемпион болуптур да. Так, азыр мунун дагы бир жакшыраак слайды бар эле, ошону көрсөтөйүнчү. Мына элестетиңиз, бул Кениядан копьону ыргыткан боюнча тренери жок, колдоосу жок, өзү эле таякты ыргытып атып, YouTube'дан сабактарды көрүп атып, олимпийский чемпион болуптур. Элестетиңиз, мунун ата энеси урушчу экен. Сен калп эле ушул убакытыңды кетирбей, бас бизге пойлага жардам бер деп жана талаада иштейт да, полевые работы. Ошол убакытыңды коротпой, бас бизге жардам бер дегенде, ошо бала чагынан эле таякты өзү эле ыргытып, анан YouTube'дан эң мыкты ошол копье метатель ошолордун сабактарын көрүп атып, анан үйрөнүптүр да. Жанагыл Африканын чемпионаттарына катышып, ошолордун чемпионатына катышып, анан бир чемпион болуптур. Анан Африканын чемпиону болгондон кийин анан ой, сенсация, бизде ушундай спортсмен барбы деп анан тренер табылыптыр ошондон кийин. Ошол тренер канчалык үйрөтсө деле, тиги кайра эле YouTube'дан карап, эң мыкты спортсмендер копьону кантип ыргытат деп көрүп атып, олимпийский турнирге да катышыптыр да. Олимпийский турнирден травма алыптыр. Ошо травмасына карап күмүш алып калыптыр да. Эгерде травманы албаганда дагы 2 попытка кылмак экен, и там возможно уже алтын утмак да. То есть ушуну карабайсызбы? Эч кандай электричество жок, газоснабжение жок, тренер жок, ата энеси урушуп атат. Ошо эчтекени карабай, өзү эле таякты ыргытып атып, анан олимпийский чемпион болуп атат да. Эми силер толтура шылтоону таап атпайсызбы ошол? Мындай кыл, тигиндей кыл десе, анан эртең, анан мынан, же болбосо азыр тиги макул ошентиш керек экен деп коюп эле, анан кайра эле соцсетти чукуп унутуп каласыз да. Өзүңүзгө берген убадаңызды кайра эле унутуп каласыз.
Анткени азыркы заманда информационный шум деген көп да. Адамдар муну кылыш керек экен деп туруп эле кайра телефон тың деп бир уведомление келет, ошону чукулайт, все, анан кайра телефонго кирип кетет. Анан өзүнө кандай убада берген унутуп калат да. Ошон үчүн антты унутпаш үчүн эгерде сиздер дептер, ручка кармап атсаңыздар, ушул жакка жазып коюңуз. Мен өзүмдүн үстүмөн өнүгүүгө баштайм, то есть жашоомо жоопкерчилик алдым деп жазып, бир нерсе кылып жазыңыздар. Анан мисал үчүн көп ойлойт, Чыңгыз сүйлөй берет, анткени бул жакшы бир үй бүлөдө чоңойду, анан мында бир ресурстар болгон, колдоо болгон деп ойлойт да. Мен өзүмдү пример келтирейин, бул сүрөттү карагылачы. 2011 жыл мен 4-чү курстун студентимин. Ошондо китеп баскан типографиялар жок болчу да, аз эле болчу. Тем более эч ким анын сенин китебиңди басып берчү эмес. Өзүңдүн акчаңа өзүң китепти басышың керек. Анан китепти баскандан кийин китеп дүкөндөр жок болчу да. Кыргыздардын китеп дүкөнүн китептерин саткан бир гана жанагы Нуска деген магазин бар болчу. Анан Раритет бар болчу да. Раритеттен башка кыргыз китеп саткан дүкөндөр жок болчу. Ошон үчүн ар кандай мондай мугалимдердин выставка, ярмаркалары болчу, чогулуштары. Мен ошол китептеримди көтөрүп алып, ярмаркаларга катышып, монтип китеп сатчумун да. Ошол 8000 сомду да апаман карыз калгам. Ошол 8000 сомун карыз калып алып, китепти басып чыгарып, монтип китептерди сатып, анан кайра кайтарып бергем да. Эми ушуну караңыз, бул 2011 жылы китеп саткан жерлер жок, элдер китеп окубайт, анан бардыгы эле шылдыңдайт. Тиги сен студент болуп алып, жаш болуп алып, кантип китеп жазасың, жазбай эле кой, же муну тиги эл окубайт, эл түшүнбөйт деп канча деген сөздөрдү уккам да. Ошого карабай мен ишенчимин да, ошо китеп аркылуу жаштар билим алып, өнүгүүгө жол ачылат деп президентке кат жазгам. Ошондо президентке кат жазып айткам, мондай кыргыз китеп саткан бүт дүкөндөр көп болуш керек. Анан ар бир Бишкекте жанагы переходдор көп да, эл көп өткөн жерлерчи. Ошо жака кадимкидей столиктерди коюп алып сатыш керек. Анан читать это модно деген лозунг менен жаштарды өнүктүрүш керек деп мен аябай эле алыс карачымын да, 10, 20, 30 жыл алыс карачымын. Ушул жанагы Япония билим аркылуу өсүп өнүгүп кетти да. Анан Кыргыздын же алтыны жок болсо, же башка нефти жок болсо, газы жок болсо, билим аркылуу гана өсүп өнүгөт деп ойлочумун да. Ошентип президентке кат жазсам, ал мени жаштар министрин аткарып жөнөттү. Анан жаштар министри мага чай берип, 1-2 сүйлөп, далга чаап коюп, анан ошо ойдон жок да. Кийин ошол жанагы Путь к успеху деген китеп турбайбы, ошол жерде бүт менин мировоззрение, видение, стратегиям жазылганда, ушинтип китепти мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегендин баары бүт жазылган. Эми карабайсызбы, ошол китеп аябай активдүү жаштардын колуна түшүп калыптыр да. Анан ошол жаштар отуруп алып, мозговой штурм кылып алып, аябай жакшы демилге көтөрүп чыгышкан да. Балким сиздер да уккансыңар, бир адамдан бир китеп деп баштап, бүт Кыргызстандын аймактарына булар китепканаларды ачып чыгышкан да. Анан жанагындай мен айткандай эле элдер көп өткөн жака кадимкидей китеп сатып башташкан. Ошентип мен когда-то бери кыялданып, кагаз жүзүнө жазып, письмо жазып жүргөн кыялдарымдын баары иш жүзүнө ушул китеп аркылуу аткарылып калды да. Демек, эгерде сизде бир жашоодо өзгөрүүнү кааласаңыз, өзгөрүүнү көргүңүз келсе, анда өзүңүз ошол өзгөрүүнүн биринчи бир кадамы болушуңар керек экен да. Ушуну Махатма Ганди убагында мынтип айткан: если ты хочешь видеть перемены, то сам стань этими переменами деп айткан да. То есть эгерде сиз башка бирөөлөр өзгөрөт, жашоо өзгөрүп кетет деп күтүп отурбай, өзүңүз биринчи кадам баштасаңыз, сиздин аркаңыздан кадимкидей кадам башталып кетет да. Ошон үчүн мына бул 2011 жылы болсо, азыр мына өзүңүздөр көрөсүздөр, 15 жылдан кийин кандай результат жаралды. Мына 15 жылдан кийин кандай результат жаралды да.
Азыр мен мына 36-га чыктым, 3 балам бар, 10 китептин автору болдум, анын экөөсү бестселлер болду. Ал сөз чебери менен жанагы ийгиликти күтпөй аны жаратты. Ошол сөз чебери мастер слованын негизинде жанагы чечендик өнөрү, ораторский искусство деген мектептер ачылды да Кыргызстан боюнча. Аны мен эч кандай патенттебей эле берип койдум. Силер ачып, эгерде улантып кете алсаңар, жасай бергиле депчи. Андан кийин жеке ишкер болдум. Азыр курулуш боюнча бизнес жасап атам. Элдерге рассрочкага үй куруп берип атабыз. Бизнес тренер, насаатчы болдум. Оратордук чеберчиликти жана жеке брендти Кыргызстанда биринчи баштадым. Авторский методиканы түзүп коюп, элдерге бердим. Кааласаңар бере бергиле сабак депчи. Анан 5 киреше булагым бар. 46 саат тынымсыз, уйкусуз эл алдында сүйлөп, рекорд койдум. То есть мен 3000ге жакын китеп окудум да, ошонун негизинде атайын уйкусуз, элестетиңиз, уйкусуз, тынымсыз эл алдында сүйлөп, рекорд койдум да. Так, жогорку билимдүү, 4 тилди эркин сүйлөйт, Кыргызстандын кооздугун, тарыхын чагылдырылган Уламыштар кинотасманын автору. Так, убагында Уламыштар деген Кыргызстандын кооз жерлерин, көзгө көрүнүктүү достопримечательностьтарын чагылдырылган Уламыштар деген да кино тартканбыз. Мына ушунун баары эл үчүн болуп атат да, то есть кантип элдин деңгээлин жогорулатыш керек, кантип элдерге билим бериш керек, кантип элдердин ийгилик жаратуусуна аз да болсо себепкер болуш керек. Мына ушундай аракет болуп атат да. То есть мунун эң башында жанагы Славянский университетте 3-курста студенттердин уялчаактыгын жеңүүгө жардам берип, эл алдында сүйлөөсүнө шарт түзөм деп, ораторский искусство клубун ачып, мына ошонун аркасынан жаралган ийгиликтер да. Башында эч кандай байып кетем, ушундай чоң нерсе болот, таанымал болом дегенде эле максат болчу эмес да. Максат элге жардам берип, ошол элдер кадимкидей өздөрүнө ишенип, шыктанып, ийгилик жаратсын деген максат менен баштаган үчүн анын аркасынан элдерге да жардам бердим, өзүм дагы ийгилик жарата алдым да. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, ар бир адамды Кудай Алла Таала жөндөн жөн эле жаратпайт. Ар бир адамдын күчтүү тарабы бар. Ошол күчтүү тарабы аркылуу элдерге кызмат кылса, өзү автоматтык түрдө ийгилик жаратат да. Ошон үчүн мен дайыма ушул принципти туура көрөм. Сабактарыман да ушуну көп айтам да. Эми эмнеге көп адамдар ийгилик жаратпайт, бат эле тыштап салат. Анткени чоң ийгилик күнүмдүк кыймыл аракеттин аркасынан узак мөөнөттө жаралат да. Мына мисал үчүн эгерде убакыт кетип атса, жыйынтык узак мөөнөттөн кийин өйдөгө график өсүп атпайбы? Ошондо 1-ай, 2-ай, 3-ай эч нерсе көрүнбөйт да. Мына сиз бир нерсе баштадыңыз, анан баштап кыймыл аракет жаза баштаганда 1-чи, 2-чи, 3-ай эч нерсе көзүңүзгө көрүнбөйт. Ошон үчүн сиз тыштап саласыз да. 90% адамдар 3 ай ичинде результат көрбөй тыштап салат да. Ушу менен сиз макулсузбу, макул эмеспи? Макул болсоңуз +10 деп жазып коюңузчу. Анткени мен көп адамдар менен иштеп баштадым да, анан иштешип баштап эле мына моундай кылыш керек экен деп айтып иштей баштасаң эле бүт бардыгы эле кыска мөөнөттө ийгилик көргүсү келет да. Тем более азыркы жаштар бүт эле телефон психиканы сындырып салбадыбы? Акысыз келиш керек, чоң ийгилик келиш керек, анан бат эле ийгилик келип калыш керек дейт да. Эгерде үзгүлтүксүз күн сайын кыймыл аракет кылып баштасаң, 3 ай ичинде ошол эч нерсе көрүнбөйт да. Анан 4-чү айдан кийин акырын бир нерсе көрүнө баштайт, 5-чи айда еще более көрүнө баштайт, 6-чы айдан кийин көрүнө баштайт. Ошентип үзгүлтүксүз кыймыл аракет жасасаң, анан 2-3 жылдан кийин аябай чоң өсүү болот да. Көп адамдар ошону түшүнбөй эле 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде ийгилик жаралыш керек дейт дагы, анан жаралбай көзүнө эчтеке көрүнбөй атса тыштап салат да. Ошон үчүн ар бир адам
үзгүлтүксүз кыймыл аракет жасоону жашоосуна адат катары киргизиш керек да. Адат деген эмне? Ал привычка. Эгерде сиз жашооңузга ийгилик жаратуу кадимкидей привычка катары киргизип алсаңыздар, анда сизге оңой болот да. Привычка деген адат 4 кадамдан турат да. Эң биринчи стимул болуш керек. Мына азыр сиз сабакты көрүп атасыз да. Бул жашооңузга стимул болуп берет да, то есть түрткү болуп берет. Андан кийин сиз каалооңузду ойготосуз. Мисалы үчүн мен сизге стимул кылып бердим. Мына колумда эч нерсе жок болчу. Апам жалгыз бизди 2 баланы чоңойтту. Тем более 27 жашта апамды жоготуп, аны аябай оор жанагы рактан спасать этем деп атып, анан болгон байлыктын баарын ал жака кетти. Андан кийин экинчи кулоодон кантип туруш керек? Мына ушунун баары адамдын гана кыймыл аракетинен жаралды да. Ошон үчүн эгерде Чыңгыз агай ушундай оор татаал абалдан чыгып бир ийгилик жаратып атса, значит мен деле жарата алат экенмин деген стимул алып атасыз да. Анан жашооңузда бир каалоо пайда болуш керек да. То есть мен эмнени каалайм, мен кандай результат жараткым келет. Ошол результат каалоону сиз бекитип алгандан кийин реакция болот да. Реакция деген кыймыл аракет. Сиз ошол каалооңуз менен ойгоносуз, ушул максатка жетем деп аракет кыласыз, күн сайын аракет кыласыз да. Ошентип атып 4-чү кадам бекитүү. То есть сиз ошол жыйынтыкка жетесиз да. Жыйынтыкка жеткенде жана өзүңүзгө болгон ишеним дагы өсөт. Көрсө ушинтип мен мына кааладым эле, кыймыл аракет жасадым эле, результатка жеттим деп ийгилик жаратуу кадимкидей адатка айланыш керек да. Адамдар деген дароо эле чоң максат коюп алып атат да, кичинекей нерседен башташ керек. Мына мисалы үчүн күн сайын англиски үйрөнөм, 1 жылдын ичинде англисче сүйлөшүм керек, бирок ал үчүн күнүнө 2 эле сөз жаттайм депчи. Күн сайын 2 сөз жаттасаңыз, 1 жылда 700 сөз жаттаган болосуз да. Ар бир тилде 700-800 сөздү 90% учурда колдонот экен. То есть орусча айтканда в 90% во всех языках использует 700-800 слов. Элестетиңиз, 700-800 сөздү колдонуп эле адамдар сүйлөшөт экен. Демек сиз ошол күнүнө 2 сөздү жаттай берсеңиз, 1 жылда ошол тилде сүйлөп каласыз. Мен жакын арада испан тилин үйрөнүп баштадым. Азыр уже 16-чы сабакка келдим. 16 сабактын ичинде эле кадимкидей менин атым ким, мен эмне каалап атам, сен атың ким, сен кайдансың деген нерселерди уже үйрөнүп алдым да. 16 эле сабактын ичиндечи. Демек мен 1 жыл үзгүлтүксүз испан тилин үйрөнө берсем, күнүнө 10-15 мүнөт. Мен 1 жылдын ичинде испан тилинде сүйлөп калам да. Ошон үчүн сиздерге дагы чакыруу, ийгилик жаратууну сиз кадимкидей адатка айландырышыңыз керек да. Мына мисалы үчүн сиз адатка ийгилик жаратыш үчүн точка Аңызды аныктап алышыңыз керек да. Сиз кадимкидей эле баракты аласыз, анан айтасыз, менин атым баланча, мен мынча жаштамын депчи. Точка Б'да сиз эмнени каалайсыз? Мисалы үчүн сиздин доходуңуз 3 эсе өсүш керек, сиз бактылуу болушуңуз керек, сыйга ээ адам болушуңуз керек, уважаемый да. Анан ишенимдүү болушуңуз керек да, человек, которому можно доверять. Ушул сиздин точка Б'ңиз да. Анан сиз ошол точка Адан точка Б'га жетиш үчүн күн сайын кандай кыймыл аракет жасашыңыз керек, ошонун списогун прям жазып алышыңыз керек. Ошол списокты түзүп алгандан кийин анан күн сайын ошону сиз жазайсыз да. Бул күнүмдүк жертва уже. Күн сайын 20 мүнөт китеп окуйсуз. Күн сайын 2 сөз жаттайсыз чет тилден. Күн сайын адамдарга жалган айтпай, бир гана чындыкты айтасыз. Эгерде сиз милдет алсаңыз, бирөөгө сөз берсеңиз, ошону аткарасыз. Бул оңой эмес, бирок сиз кадимкидей ошону күн сайын жазай берсеңиз, 1 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби ушул точка Б'га сиз жетесиз да.
Албетте бул өзүңүздүн күчүңүз менен жетишиңиз мүмкүн, бирок бул кыйын да. Эмнеге кыйын дегенде, адамдын мээси связь синапстарды түзүп алат экен да. 35 жашка чейин 100 миллиард нейрондук клеткадан турган мээ синапстарды түзүп алып, адамга программа түзүп берип коет экен. Ошо 0 жаштан 35 жашка чейин адам тажрыйбасы, билими, тарбиясы, көзү менен эмне көрдү, кулагы менен эмне укту, кыймыл аракет менен кандай кыймыл аракеттерди жасады, ошонун баары, ар бир ой, ар бир сөз, ар бир кыймыл аракет ошол нейрондук клетканын туташтарынан турат экен дагы, и программа түзүлүп калат экен. Ошон үчүн 35тен кийин адамга мындай кыл, тигиндей кыл десе, кадимкидей сопротивлениясы чоң болот да. Ай сүйлөй берет, ай башка бирөөнүн колунан келиши мүмкүн, ай мен жасай албайм деп баягы эле кейпине түшө берет. Эмнеге дегенде, программа түзүлүп калган, мээдеги синапстар уже заняты, то есть бош эмес да. Жаңы привычка кириш үчүн, жашоо өзгөрүш үчүн бул денеге кадимкидей стресс болот. Эмнеге дегенде, адам ой менен, кыймыл аракети менен, даже кандай жанагы стресске түшкөн абалы, бардык мээнин реакциясы химический денеге выбростарды берет да. Ошол кадимкидей сиз жашооңузду өзгөртөм дегенде, тигил дене көнүп калганда химический реакция менен жеп атыпчы. Сиз башка адаттарды киргизип, башка образ жизни кылып атсаңыз, дене жанагы химический реакцияларды жебей калат да. Ошон үчүн дене сизди баякы мурунку абалга алып келе берет да. Ай сен кылба, сен мурдагындай эле жаша, бизге өзгөрүүнүн кереги жок, биз баягы средада жашап көнүп алганбыз деп, жанагы психологияда, физиологияда гомеостаз деген сөз бар да. Организмди мурунку абалда кармап калуу системасы. То есть бул биздин организмге туура эмес, бул биздин акылыбызга туура эмес. Ошон үчүн давай мурунку эле жашоого жашайбыз деп, бүт сиздин денеңиз, сознанияңыз, подсознанияңыз артка тартып турат да. Ошон үчүн тамекини ташташ кыйын. Ошон үчүн по пятницам алкоголь ичип коюуну ташташ кыйын. Ошон үчүн көп жигиттер жанагы кыздардын аркасынан чуркап жүрөт. Анткени уже сексуальная потребность болуп калган. Кызга барбайын дейт, бирок буту өзү эле алып барып коет да. То есть ошон үчүн мунун баары көнүп калган, мээде жазылган программанын негизинде жашап атат да ар бир адам. Ошол программадан чыгып, программаны заново кайрадан түзүп, өзүңүзгө пайдалуу келечекте тиги 90 жашка чейин мындай активный жашоо менен жашап, сый урматка ээ болуп, доходуңузду көтөрүп жашаган бул мүмкүн, бирок оор да. Анткени программа мурунку абалга алып келе берет да адамдычы. Демек эмне кылыш керек экен? Демек аябай чоң аракет кылыш керек экен. Ошон үчүн мен сизди атайын 5 айлык онлайн курска чакырып атам да. Эмнеге дегенде, ар бир баланс менен финансы жакты, түпкү аң сезимди, бизнес жасоону, лидерлик стратегияларды, эл менен мамиле кылууну, ушуну баланс менен алып кетиш керек да. Анткени адамдар менен туура мамиле кылуу бул аябай зарыл. Өзүңүздүн азыркы финансовый абалыңыз, мен ай сайын канча таап атам, мен канча тапкым келет, аны ошондой доходко чыгыш үчүн азыркы абалым менен эмне кылышым керек, мына ошону билишиңиз керек. Анан түпкү аң сезимиңизде кандай программа жазылып калган, аны безболезненно, то есть күнүмдүк кадамдар менен, адаттар менен кантип ал программаны туура нукка көчүрүп жазыш керек. Мына ушунун баары маанилүү да, прям баланс менен өнүгүш керек. Анан мамлекет, мисалы үчүн тетиги Гарварддын чоң изилдөөнүн негизинде, оказывается, элестетиңиз, 5-10% гана өзүнүн күчү менен 5-10 жылда ийгилик жаратат экен да. Негизи эле дүйнөдө ийгилик жараткан адамдар 5-10% болот экен да. Өзүнө ишенип, өзүнүн ишине ишенип, дисциплина, аябай мындай чоң аракет менен 5-10% гана адамдар ийгилик жаратат экен.
буларды жана Гумилев деген айткан пассионарий депчи. Булар төрөлгөндө эле ошондой болот экен да. Буларда код какой-то ДНК бар экен. Башынан эле жаратман адамдар болот экен да. Калган 70-80% ийгилик жараткан адамдар насаатчынын аркасынан ийгилик жаратат экен да. Ошол эле тиги чемпион болобу, актер болобу, режиссер болобу, бир эксперт болобу, бизнесмен болобу, инвестор болобу, 70-80% ийгилик жараткан адамдын баары насаатчынын жардамы менен ийгилик жаратат экен да. Бизде ушуну туура түшүнбөй атпайбы? Бизде ушундай түшүнүк аябай тез жай келди да, жай келди. Анткени бүт өнүккөн мамлекеттер, Япония, Европа, США и башка бүт өнүккөн мамлекеттерде наставник, тренер ошонун жардамы менен жүрүшөт да, бүт эле. Там аерде эч кандай эме жок, уяты жок да, там миллионердин деле наставниги болот, миллиардердин деле наставниги болот, суперзвезданын деле наставниги болот. То есть ар бир көзөмөл кылган адамдын жашоосуна эмне зыян келтириши мүмкүн, наоборот кандай нерсени жасаса пайдалуу болот, ошону көзөмөлдөп турган насаатчылар болот экен да. Ошон үчүн алар дайыма ийгиликтин үстүндө жүрүшөт экен. Көп өнүкпөгөн адамдар эч кандай насаатчы, бизнес тренер дегенди билбейт да. Бул түшүнүк эми эле келип атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өзгөрүүбүз, ийгилик жаратуубуз аябай оор болот экен да. Ошон үчүн эгерде сиз өзүңүздүн күчүңүзгө ишенсеңиз, эгерде табигый от природы сиз ошондой алдыга умтулган адам болсоңуз, анда сиз 5-10 жылдын ичинде ошол 5-10% адамдын ичине кирип, ийгилик жаратышыңыз мүмкүн. Эгерде сиз жок, мен көп учурда жалкоолонуп коем, көп учурда туура эмес тандоолорду жасайм деген адамдардын катарына кирсеңиз, анда өсүп, өнүгүп, ушул 3 жылдын ичинде мен ийгилик жараткым келет десеңиздер, анда сизге ошо насаатчылардын жардамы керек да. Насаатчы деген ким болот? Өзү ошол нолдон баштап бир чоң бир ийгилик жаратып, уже бүт жолдорду өтүп, анан мына сенин моундай күчтүү тарабың бар, сен ушуну жасашың керек деп көзөмөлдөп турса, ошондо сиз ийгиликти тезирээк жасайсыз да. Ошон үчүн ар бир адамдарга айтат элем, эгерде сиз ушул 80% адамдардын ичине кирсеңиздер, сиздерге да насаатчы керек болсо, анда мен сиздерди ушул 5 айлык онлайн курска чакырам да. Бул жерде ошо жумушуңар, финансыңар, мамилеңер, кантип өзүңүздөргө жоопкерчилик алып жашооңуздун кожоюну болосуз, түп камсезиңизде кандай туура эмес ишенимдер жатат, мына ошонун баарын рамкаларды алып, чоң масштабка чыгып, чоң ийгиликке жаратып, өзүңүзгө ишенип, коркуу сезимин жеңип, уялуу сезимин жеңип, өзүңүзгө ишенип, мына бул нерсени жасай алам болот деп жасап баштап, кадимкидей результат жаратып, ийгиликтүү, бактылуу жашайм десеңиздер, анда сиздерге ушул 5 айлык онлайн курс керек да. Анан мен бул жерде бардыгыңыздарга сунуштарым, менде аябай чоң тажрыйба бар да. Мына өзүңүздөр деле менин инстаграмыма кирип көрсөңүздөр болот. 2010 жылдан баштап азыркы жылга чейин абдан көп адамдарга туура багыт бере алдым. Миңдеген адамдар менен иштештим. Бардыгы өзүнүн мындай күчтүү тараптарын таап, өзүнө ишенип, коркуу сезимин жеңип, кадимкидей кыймыл аракет жасап башташты да. Өзүңүздөр деле мына менин инстаграмыма бул жака кирсеңиздер, мына отзывы деген бар да. Негизи бир эле хайлайтка, мисалы үчүн 100дөй хайлайт сторис киргизсе болот, а меники прям ашып кеткен. Отзывы 1, отзывы 2, отзывы 3, отзывы дептир, отзывы 6ке чейин барып кеткен да. Канча жүздөгөн адамдар чын дилинен ошол отзывдарды берип жазышкан. Видео отзыв бар, фото отзыв бар, текстовый отзыв бар, аудио отзыв бар, бүт бар да. Ошол жерден карасаңыздар болот. Плюс 100 ыраазы окуучулар бар. 13 жылдан ашык тажрыйба бар. 3000ден ашык китеп окугам. Анан 10 миллион сомдон ашык акчага билим тажрыйба алдым да. То есть биринчиден өзүм платный онлайн курстарды аламбы,
офлайн курстарды аламбы, еще ката кетиргем да, канча миң деген долларларга ката кетиргем. Мына ошонун баары мага сабак болду да. Ошон үчүн сиз 15 жыл аябай азап чегип чоң акчаны кетирбейле, андан көрө менин көзөмөлүм менен ушул 5 айлык онлайн курсту окуп алсаңыздар көбүрөөк пайдаласыздар да. Анан негизи эле адамдын муктаждыктары болот да. Эң биринчи адам физиология, тамак аш, курсагым тойгузам дейт. Анан экинчи безопасность турат да, то есть үйлүү болсом дейт. Мына ушул тамак аш, кийим кече анан үй менен токтоп калат экен да. Мындай караганда адам экинчи тепкичтен өйдө өсүш керек экен. Ошол менин курстарым дал ушул экинчи тепкичтен өйдө өсөм дегендер үчүн да. Эгер бир гана курсагыңыз тойлоп, эмне кийем, эмне жейм, анан тиги элдердин көзүнө көрүнүп тойлорго барам десеңиздер, анда сиз окубай эле коюшуңуз керек да. Эгерде сиз жок, мен социалдык сый урматка жетким келет, мен өзүмдүн күчтүү тараптарымды таап билим алгым келет, мен самоактуализация, кадимкидей бир чоң бир көзгө көрүнүктүү из калтыргым келет десеңиздер, анда добро пожаловать, менин курсума катышыңыздар керек да. Эгерде сиз жанагы көп эле адамдар мындай кантип курсагын ойлош керек. Бул киндиктен ылдый ойлонот экен да. Ошо киндиктен ылдый ойлонсоңуз, анда менин курсум сиздер үчүн эмес да. Андан көрө менин дагы өзүмдүн дагы убактыңызды коротпой эле коюңуз. Эгер ушул экинчи тепкичтен өйдөсөм, мен сый урматка ээ болом, мамилемди оңдойм, кадимкидей бир лестницадан өсүп, чоң бир даражага жетким келет, чоң бир результат көрсөткүм келет десеңиздер, анда менин курсума келсеңиздер болот да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эгерде адамдар кандай билим алды, кандай результатка жетти, ошо менен мен таанышышым керек десеңиздер, анда отзывдарды окусаңыздар болот. Ошол жерде бүт бардыгын окуйсуз да, там доходумду 2 эсе өстүрдүм дегенден баштап, ички дүйнөмдө кадимкидей тынчтык келди, кадимкидей жакшы болду, мына ошондой нерселер келет да. Анан баасы жөнүндө мен сиздерге ачык эле айта кетем. Мына эң биринчи ошол жанагы 5 айлык онлайн курсубуз 45 000 сом турат да. Бул 5 айлык стандарт онлайн курс 50 видео сабактан турат. Ар бир видео сабактын аягында кайтарым байланыш бар да. Кайтарым байланыш, то есть сиз кадимкидей бош убактыңызда сабакты көрөсүз, дептерге кадимкидей сиз сабактын жообун жазасыз дагы, WhatsAppка жөнөтөсүз. Мен бош убактымда ал сабагыңызды окуйм, кайтарым байланыш берем, андан кийинки сабакты берем да. Ошентип сиз бир убакытка байланбай, ошол 5 айдын ичинде 50 видео сабакты окуп, кайтарым байланыш алып, жакшы результат жаратасыз. Эгерде жок, мен азыр 45 000 сомдук 5 айлык онлайн курс эртекен, мен даамын татып көргүм келет, сабактар кандай деңгээлде болот экен деп проба деп коет го, попробовать десеңиздер, анда негизги база 9 видео сабактан турган курсту сунуштайм. Анын баасы зато болгону 7900 сом турат да. Ушул 9 сабактан турган онлайн курсту окуп алып туруп эле, мен көрсө ушундай тепкичте, ушундай абалда турат экенмин, мен моундай абалга жетким келип атат, аны үчүн мындай конкреттүү кыймыл аракеттерди жасашым керек экен деп окусаңыз болот да. Андан сырткары VIP деген бар, ал 1 жылдык офлайн жеке насаатчы болуп берем. Бирок ал в основном бизнесмендерге да, бизнесмендер, инвесторлар, саясатчылар, чоң даражагы адамдар, аны үчүн кадимкидей бир жеке ишкер болушуңуздар керек да. Ошон үчүн эгерде сиз эң биринчи негизги базадан баштайм десеңиз 9 сабактан турган онлайн курска катышасыздар. Эгерде жок, мен дароо эле 5 айлык онлайн курска катышам, мен жашоомду түп тамыры менен өзгөртөм, мен пайдалуу адаттарды киргизип, жакшы бир результаттарга жетем десеңиздер, анда 5 айлык онлайн курсту дароо эле сунуштайм. Эмнеге дегенде, жанагы графиктен көрдүңүз да, 1, 2, 3 ай окуп баштаганда өзгөрүү байкалбайт да, байкалбай анан көп адамдар
мурунку эле кейпине келип өнүгүүнү тыштап салып баягы эле жашоосун улантат да. Ошон үчүн атайын 5 айлык болуп түзүлгөн. Анткени 5 айды тынбай окуп аягына чейин чыгарса кадимкидей адам өзгөрөт да. Анткени 5 айлык онлайн курс модульдардан турат да. Анан ар бир модульдан элестетиңиз 20% гана өзгөрсө 5 айдын ичинде 20%тан 5 ай кошулуп атып 100% өзгөрөт да. Ошондуктан атайын 5 айлык онлайн курс болуп жазылган. Анан ошон үчүн мен сиздерге айтып атам, эгерде бүгүн ушул 5 айлык онлайн курска жазылсаңыздар, анда сиздерге аябай жакшы белектер берилет да. Жакшы белектер берилет. Бул белектерди айта кетейин. Эгерде сиз негизги база курска катышсаңыз, бир гана ошол 9 күндүк гана онлайн курс катышам десеңиздер, анда сизге өзүңө ишен деген онлайн курс, ал дагы 9 же 8 видео сабактан турат. Ошол видео курсту сизге белекке беребиз да. То есть негизги база 9 сабактан турган онлайн курс ошол өнүгүү тепкичин көрсөтүп берет. Андан сырткары өзүңө ишен деген 8 сабактан турган онлайн курсту белекке беребиз. Эгерде сиз бүгүн стандарт 5 айлык онлайн курсту алам десеңиздер, анда аябай жакшы белектер сиздерге сунушталат. Эң биринчиден ошо өзүңө ишен деген курс белекке берилет. Андан сырткары ушул 6 китептен турган 6 кагаз китеп белекке берилет. Андан сырткары эгерде ошол 5 айлык курсту аягына чейин чыксаңыз, менден кол саат белекке аласыз. Бул абдан жакшы кол саат сизге белек аласыз. Ушул белек каерден берилет дейт деп ойлойсуз? Ушул 5 айлык онлайн курсту бүткөндөрдүн баарын мен атайын банкетке чакырам да. Ошол банкетке сиз эчтеке төлөбөй эле келесиз. Ошол банкеттен сизге грамота тапшырам. Анан ушул кол саатты сиздерге тапшырам да. Ошондуктан эгерде сиз стандартты чыгынып окуп алсаңыздар, эң биринчиден сиз жашооңузду өзгөртүп атасыз. 5 ай ичинде кадимкидей жанагы программа эскирип кеткен, натыйжа бербеген, пайдасыз программаны өнүгүү, ийгилик жарата турган программага жазып атасыз, өзгөртүп атасыз да. Экинчиден өзүңө ишен деген онлайн курсту белек алып атасыз. 6 китеп кагаз түрүндө белек алып атасыз. Кол саат белек алып атасыз, грамота белек алып атасыз. И банкетке дагы чакырылып, ошол жерден өзүңүзгө кадимкидей жанагы единомышленник деп коет го, ошондой досторду, санаалаш пикирлеш адамдарды таап, нетворкинг курсаңыз дагы болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, WhatsApp'тарды мына ушул экрандан көрүп атасыз да. 0505 77 50 11 деп турат да. Мына ушул WhatsApp'ка дароо жазып, мен 5 айлык онлайн курска катышам деп дароо сатып алып окусаңыздар болот. Анан бирөө как раз рассрочка барбы деген суроону берди. Атайын сиздердин чөнтөгүңүзгө да карап сизге эконом болсун деп, ошол 45 000 сом турган 5 айлык онлайн курсту 3 бөлүп төлөсөңүздөр болот. Башында 15 000 төлөп туруп эле дароо окуп баштасаңыз болот. Анан ай сайын 15 000ден төлөп 3 айдын ичинде кутулуп койсоңуздар болот. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, эгерде бүгүн ошол катталып катышып жанагы 5 айлык онлайн курсту алсаңыздар, во-первых, 3 бөлүп төлөгөнгө рассрочкага мүмкүнчүлүк алып атасыздар. Экинчиден 6 китептен турган белек алып атасыз. Андан кийин өзүңө ишен деген онлайн курсту белек алып атасыз. Банкетке чакырыласыз. Банкеттен ушундай кол саат жана грамота сиздерге белек берилет. Анда эмес урматтуу мекендештер, мындай шансты өткөрбөйбеңиздер. Бул бир жылда бир жолу гана болот. Ушул бир жуманын ичинде запись бүтөт дагы. Анан кийинки мүмкүнчүлүк уже эмдиги жылы болот да. Бардыгыңыздарды ушул 5 айлык онлайн курска чакырам. Эгерде азыр сурооңуздар болсо берип алыңыздар. Суроо жоопко убакыт берели бир аз.
Так, сентябрь айынан жазылса болобу дейт. Ошо мен сиздерге айтып атам, бир жума убакыт берилет, бир жуманын ичинде жетишип каласыз. Болгон 15 000 сом табасыз, ошону как первоначальный взнос катары берип баштай бересиз. Анан калган акчаны ошо 3 айга бөлүп төлөп коесуз да. Так, мен буюрса августтун качышам дейт, бирөө сонун дейт, бирөө аябай жакшы дейт. Так. 5 айлык базовый уландысы дейт. Жок, базовый курс, ал такыр эле бөлөк курс. 5 айлык курс такыр эле башка бөлөк курс да. То есть уланды эмес, самостоятельный курс кадимкидей эле. Так, скриншот кылып алыңыз дейт. Анда эмес, урматтуу мекендештер, бардык сурооңуздарга жооп бердим окшойт да. Анан бир жума эле убакыт барбы дейт. Эми негизи, конечно, исключение дегендер бар, бирок ошо бир жуманын ичинде жетишип калсаңыздар, жанагы белектин баарын берем да сиздерге. Так, ыраазычылык билдиргим келет. Бир китебиңизди жакында окуп бүтүрдүм. Канчалаган инсайттарды алдым дейт. Абдан жакшы. Агай, сиз Саид Мурат Давлатовдон окугансызбы дейт. Жок, мен Саид Мурат Давлатовдон эч качан окуган эмесмин. Мен бүт эле самостоятельно билим алгам, тажрыйба алгам. Андан сырткары Москвага барып, Игорь Ман дегенден окугам. Жана башка Москвадагы эксперттерден дагы билим алгам да. Так. Сентябрь айында жазылса болобу дейт. Ошо негизи ананкыга жылдырбаш керек да. Ананкыга жылдырбай ошол тез чечим чыгарыш керек. Мен жана айтып атпаймынбы ошол анан эмки айда, эмдиги жылы деп эле ушинтип сүйлөй бербеш керек да. Ананкыга жылдырып дароо чечим чыгарыш керек. Так, ораторлык, чеберчилик боюнча курсуңуз барбы дейт. Ошол 5 айлык онлайн курстун ичинде оратордук, чеберчилик дагы кирет да. Түз эфир сакталабы дейт. Ооба, бул түз эфирди биз сактап коебуз. Эгерде сизге кадимкидей ушул курс жакса, сөзсүз түрдө лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушул сиздердин ыраазычылыгыңыз болсун да. Канча жолу кайтарым байланыш болот дейт. Ошо 5 айлык онлайн курста 50 видео сабак болот. Ошо 50 видео сабактан тең тапшырма суроолор болот. Ошол тапшырмалардын бардыгына кайтарым байланыш болот. Демек, 50 видео сабак болсо, 50 кайтарым байланыш болот да. Жок, 5 айлык онлайн курс бул офлайн болбойт, бул онлайн болот. Неге дегенде, ар бир видео сабак эң мыкты сапатта жазылган, Яндекс дискте сакталып турат да. Ошо сиз окуп баштаганда ошол видео сабак сизге жөнөтүлөт. Сиз дароо бош убактыңызда сабакты окуйсуз, аягында берилген суроолорго жооп жазасыз, анан мага жөнөтөсүз да. Мен бош убактымда текшерип туруп, сизге кайтарым байланыш берип туруп, анан кийинки сабак жөнөтөм да. Ошентип сиз дагы бир убакытка байланбайсыз, мен да бир убакытка байланбайм. Зато кайтарым байланыш менен аябай сапаттуу сабак болот. Түшүнбөй калган жериңизди кайра-кайра көрүп, 4-5 жолу көрүп, конспект жазып окусаңыз, кадимкидей жакшы таасир аласыз да. VIP жөнүндө маалымат бербей койдуңуз дейт. VIP жөнүндө маалымат бердим. VIP жөнүндө маалымат дегенде ошол жеке ишкер, бизнесмен, инвестор, саясатта жүргөн адамдар, ушулар 1 жылдык насаатчы алып окушат да. Кадимкидей 1 жылдын ичинде кандай максатка жетишибиз керек белгилеп алып, анан кадимкидей менин көзөмөлүмдө анан ошол кыймыл аракеттерди жасап, ийгиликтерди жаратат да. Анда эмес, урматтуу мекендештер, дагы маалыматты айта кетейин. Азыр биз ушул 6 китепти биргеликте 2000 сом деп пакет кылып сунуштап атабыз да. Аны сиз менин бул Instagram баракчама кирсеңиздер, кадимкидей сунуштарды көрөсүз. Ошол жерде дароо эле WhatsApp'тар бар. Менеджерге байланышып, ошол
6 китепти 2000 сомго кааласаңыз сатып алсаңыз болот. Эгерде бирден сатып алам десеңиз, Кыргызстандын бүт китеп дүкөндөрүндө бар. Так, жанагыл 50 видео сабактан турган курс өчүп калбайбы дейт. Албетте өчүп калбайт. Эч кандай ограничение жок. Ошол бүт видео сабактар сизде түбөлүк сакталат. Сиз кадимкидей кайталап көрсөңүз дагы болот. Анда эмес, урматтуу мекендештер, эгерде менин видео сабагым жакса, сөзсүз түрдө мени колдоп, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Так, сиз менен жолукканы болобу 5 айлык курстун ичинде дейт. Ушуну как раз эстеттиңиз. Ушул 5 айлык онлайн курстун ичинде еще бир консультация, бир офлайн консультация дагы ичине кирет да. Бир убакытты белгилеп алып, сиз менен кадимкидей жолугуп, 2 саат маектешсек болот. Аны дагы жакшы эстеттиңиз да. Ошо бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Бардыгыңыздардын каалооңуздарга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Көп учурда ушул лайк басып, комментарий жазып турганыңыздарга да рахмат. Анда эмесе, кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар. Анан мен айтып коеюн, ушул 5 айлык онлайн курсту кийинкиге жылдырып койбой, дароо чечим чыгарып, ошо биринчи бөлүгүн төлөп туруп эле дароо окуп баштаңыз да. Канчалык эртерээк баштасаңыз, ошончолук эртерээк жакшы нукка түшүп, ийгилик жарата баштайсыздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.